А, Б, В, Г, Д, Э, Ю, Ё, Ж, Кайталап кеттим. П, Ч, Ш, Ч. Айбек чыдамсыздык менен 1-сентябрда күтүп жатат. Жеткинчек апасы менен эбага эле тамгаларды жаттап, мектепке камылга көрүп койгон. Бирок 3 баланын энеси Айназик үчүн уулун мектепке берүү бир топ эле машакаттуу болгонун айтат. Өзүмдүн жанымдагы мектепке бере албай койдук. Жанымдагы себеби дегенде балдарым кичинекей, мен апарып алып келгенге мага ыңгайлуу болчун. Бирок деген бул жердин эмеси, мына ушу биз жашап аткан конуш бул немеге карабайт экен дагы, албай койду да. Айназик жайынча эмчектеги баласын көтөрүп алып, өзү жашаган конуштагы мектептин эшиги бир нече жолу каккылаган. Эне тиешелүү документтерди топтогон менен мектептен баласына орун жок деген гана жооп уккан. Кызыгы мектеп жамааты эне сунуш кылган төлөмдөн кийин орун болоорун кошумчалаган. Бул мектеп ошону 10 миң сурады да. Ошо 10 миңди бере алган жокпуз. 10 миң мен үйдө отурсам мен үчүн чоң эле акча. Анан тиги мектепке бардык, тиги мектепке барып 2 миң сом берип орун жок дешти. Анан кийин ошо 10 миң сом берсеңиз алабыз дешти. Фондуна деп сурашат экен. Силер бизге карабайсыңар, ошо карабаганыңар үчүн төлөйсүңөр дейт экен. Белгилүү себептерден улам Айназиктин атын жана жүзүн жашырууга мажбурбуз. Бирок укук коргоо органдарына окуя боюнча толук маалымат берүүгө даярбыз. Здравствуйте, Лига защитников прав ребенка. Чем могу помочь? Можете вначале сказать, какой город? Так, получается, он пойдет в первый класс, да? Ушул тапта Кыргызстанда баламды мектепке кабыл алып коюңуз акциясы жүрүүдө. Анын максаты Айназик сыяктуу энелерге жардам берип, балдардын билим алышына көмөктөшүү. Где-то в день около 50 звонков. Бир күндө болжолдуу 50-ге жакын адам телефон чалат. Алардын басымдуусу Бишкек, Ош шаарларынан болгону менен өлкөнүн башка аймактарынан да кайрылгандар көп. Баарынын маселеси бир, баласын мектепке киргизүү. Кээде мектептин ичинде чалып, аларды киргизбей жатканын айтып жардам сурашат. Бул учурда энелер кадимкидей эмоция калтырып, жинденишет. Биз аларга тиешелүү маалымат берип, билим берүү министрлигине жиберебиз. Алардын дээрлик баары аты жөнүн анонимдүү калтырууну суранышат. Потом дальше уже советуем каждый шаг, что они должны сделать, чтобы их ребенка приняли в школу. Акция Кыргызстанда 10 жылдан бери өткөрүлүп, окуу жылынын башында балдары мектепке киргизе албай жүргөн ата-энелерге укуктук жардам жана кеп кеңеш берилип жүрөт. Былтыр акциянын алкагында 3000ден ашуун ата-энеге кеңеш берилип, алардын 300-нө жардам көрсөтүлгөн. Акциянын уюштуруучусу Балдарды коргоо лигасы коомдук фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова мектеп көйгөйүнө адатта ички иммигранттардын балдары көп кабаларында токтолду. Биринчи тоскоолдук бул эгерде ата-эненин пропискасы жок болсо, ушул мектептин микроучасткасында жашаган пропискасы жок болсо, анан ошол эле учурда эгерде пропискасы жок болуп, бирок фактически жашаган жери ошол жер болсо, мектептин жанында болсо, домкомдор же квартальныйлар справка бербей коет экен да. Эгерде мисалы үчүн квартирага төлөй алышпаса, анан квартиранын кожоюну деген булар квартирага төлөй элек, ошон үчүн домкомго айтат экен справканы бербегин деп. Аны справка албай калса, анда мектеп баланы биринчи класска албай коет да. Анан биз ошо сөзсүздүр биринчиден ошо колунда жоктугу жок энелер ошо биринчи класска балдарын орноштура албайт экен да. Кайра эле ошо жакынчыкта жашаган ата-энелер, үй бүлөлөр ошо биринчи класска баласын мектепке ороштурганга ошондой кыйынчылыкка учурайт экен да. Жогорудагы көйгөйлөр мектеби жок бир топ жаңы конуштарда чечилбей келет. Бирок ошол эле мезгилде Бишкектин ичиндеги статустук гимназия, лицейлерге баласын акча берип болсо да окуутууну самагандар көп. Адатта мындай мектептерде жай ичи кезек үзүлбөйт. Бишкек шаарынын тургуну Жыпара ар бир ата-эненин баласын жакшы мектепте окутууга укугу бар деп эсептейт. Ал шаардагы башка мамлекеттик мектептердин билим деңгээли жогоруласа, мындай маселе жаралмак эмес деген пикирин ортого салды. Канча кишилер жүрөт, 4-класстан баштап, 1-класстан баштап эле баары эле ошол жерде эле сагалап эле жүрүшөт. Тим эле кууп чыгышат. Баргыла бизге эми анан келесиңер, эртең келесиңер, бүрсүн келесиңер деп. Мага окшоп эле жанагы көкпеттенип эле улам-улам бара берген кишилер эле кирбесе, кээ бирлер ошол жерде жүрүшөт, акырын басып, акырын сүйлөп. 13-кө деле бардым, ошо эмеге деле бардым, 61-ге деле бардым ошон. Эми ошо страновой жакшы болгон мектептердин тажрыйбасын башка мектептер жайылтпайбы? Турабы?
Анан кийин бир эле мектепти эле ошо Бишкекте бир эле мектепти эле карап отуруш керекпи? Жалпысынан Бишкектеги мамлекеттик мектептер 75 000 окуучуга ылайыкташкан, бирок иш жүзүндө 147 000ден ашуун окуучу билим алып жатат. Мындан улам айрым мектептерде бир класста окуучулардын саны 30-35ге чейин жетсе, ушул эле шаардагы мектептердин кээ бирлери норманы толтура албай жатканы айтылып жүрөт. Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки, мектептик жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын жетектөө адиси Нурзида Касымованын айтымында, мектептерге окуучуларды текши жайгаштыруу үчүн министрлик мектептерге кабыл алуунун электрондук кезегин ишке ашырууда. Электрондук каттоо аркылуу балдарды мектептерге жайгаштыруу үчүн азыр жумушчу топ иштеп жатат. Бул система ишке киргизилген күндөн баштап электрондук кезекке, электрондук жазылуу аркылуу мектепке кирүү, ошо территорияда канча бала бар, канча муктаждык бар, орун барбы же болбосо орун ашпай калса кайсы мектепке барыш керек деген максатта ушул электрондук катталуу системасын азыр иштелип жатат. Касымова өлкөдөгү мамлекеттик ар бир мектеп министрликтин бир билим программасынын негизинде иш алып бараарын жана билим берүү сапаты мектеп мугалимдеринен гана көз каранды экенин кошумчалады. Быйыл Кыргызстанда 140 000ге жакын бала 1-класска барат. Буга чейин министрликтин буйругуна ылайык мектептерге кабыл алууда ата-энелерден акча алууга тыюу салынган. Бирок ага карабай былтыркы окуу жылында ата-энелерден акча алган Бишкектин айрым мектептердин директорлоруна министрлик тарабынан чара көрүлгөн. Айгерим Акылбекова, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык, Бишкек.